Bismillahirrahmanirrahim. Bereşendik. Biz bereşendik degende köpçülük учурда колубузда турган акчаны же болбосо ушул бериле турган нерселерди гана көзүбүзгө көрүнгөн нерсени ойлоп калат экенбиз. Чындыгында андан да маанилүү болгон берешендик бар. Ал эмне? Инсан убактысынан берешендик кылып берип тургандыгы, көңүлүнөн, убактысынан, өзүнүн абиринен, намысынан, сабырынан, чыдамкайлыгынан берешендик кылып кейде өзгөчө өзүнүн жакын адамдарына берешендик кылыш керек экен. Бул туурасында хадистерде, аяттарда көп жерлерде келет. Инналлаха юхиббул мухсинин. Чындыгында Алла Таала берешендерди, ихсан кылгандарды жакшы көрөт деп аятта келет. Ошондуктан өзгөчө айтарым, аял эркек болуп үй бүлө куруп жашагандан кийин бул майданда аял дагы эркек дагы uzun saparda ekөө тең берешендик кылып жашаш керек. Ар бир адам өзүнүн акымы кантип алып калсам экен, канткенде мен ушул өзүм каалоолорума жетип калсам экен дебестен, балким берешендик кылып, өзүнүн каалоосунан, кээ-бирки каалоолорунан, кээ-бирки уйкусунан, кээ-бирки сөзүнөн, кээ-бирки жыргалчылыктарынан аялына, күйөөсүнө, бала чакасына берешендик кылган болсо, бул нерсенин натыйжасы сөзсүз түрдө жакшылык менен аяктайт. Ошол берешендиктин берекеси үй бүлөгө, бала чакага, тууган урукка, ден соолукка, ушул айлан чөйрөнүн бардыгына нур чачырап турат экен. Алла Таалам баарыбызды берешендерден кылсын деп Алла Тааладан сурайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.